Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 1 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардан 20 минутта аралыкта жайгашкан Башбулактын центрине сатыла турган жакшы проектте салынган сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Мен турган жер бул Башбулактын центри. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Маады тарапта жайгашкан Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Башбулактын центринде жайгашкан ушул мектепти билесиздер туугандар. Мынакей жанында светофор. Ушул светофор мектептен өткөнүңүздөрдө сол тарапка бурулуп кирип кетчү мына ушул көчөнү көрөсүздөр. Мына жерде аркасы дагы турат. Ушул көчөгө кирип туугандар 150 метр түз жүрүп барасыздар дагы, анан кайра солго бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле 2 линиядагы көчөдө жайгашкан. Бул жака 50 метр эле жүрүп келсеңиздер, бул кадимкидей көчө туугандар. Ушул эле көчөнүн боюнда оң тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Эми албетте өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Өтө сонун жерде ушул сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан эң негизгиси шаарга жакын. 15-20 минутта Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. ПСО үй. Сиздерге деле плюс болот, ала турган болсоңуздар алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып келип жашай бересиздер. Анан туугандар, бул жер Башбулактын центри. Жаңы өжөр болсо туугандар, ал нар жакта болуп калат кыйла эле. Көрүп атасыздар, үйлөр өтө көп. Мындай эл жиш жайгашкан, үйлөрдүн саны өтө көп. Бул жерде туугандар, пустой чектин эле баасы 1 миллион 300 миң сом дейт. Ушуну жашылап эске алып коюңуздар туугандар. Сатыла турган жер үйүбүздүн жери 4-7 сотых, 5 сотухка жетпейт. Кызыл китеби бар, документтери так. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат жер ээси, үй ээси. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде мына ушундай столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, өзүңүздөр билесиздер туугандар, бекеринен Башбулак эмес, булактын башталышы ушул жер туугандар. Мындайча айтканда, жерди 50 метр казсаңыздар таза суу чыгат. Ал жерде дагы үй ээси жерди 50 метр каздырып, артезиан аталышындагы таза булактын суусун дагы чыгарып койгон. Резеткага сая турган болсоңуздар эле 24/7 жакшы напордо таза суу чыгып турат. Кийин келип өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Анан туугандар, ушул эле Башбулактын булактын суусунан шаардагы көп эле райондор ичет, өзүңүздөр билесиздер. Анан ушул эле үйдөн туугандар, жанагы мектеп дагы көрүнүп турат, көрүп атасыздарбы, сары болуп. Анан бул жакта мына жерде мечит дагы бар. Мечит, мектеп, бала бакча, айыл өкмөт, эмне керек болсо бардыгы жакын, пешком эле барып келе бересиздер. Центральный жолго деле жакын, 150-200 метр ашып кетсе. Өтө сонун жер экен, абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат туугандар. Келгениңиздерде көрөсүздөр, бардыгыңыздарга бул үй жагат. Бул көчө болуп калат туугандар. Анан бул үйдүн каптал тарабы, мына жерде көрүп атасыздарбы, ушул жер дагы көчө экен. Мындай эки көчөнүн кесилишинде ушул үй жайгашкан. Сырткы тарабында ажатканасы бар. Условияларын айттым, суусу дагы, свети дагы бар. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин туугандар. Узун турасы 10х11. Бышык кирпич менен тургузулган, чердактары черный потолок болгон, крышалары жабылган, суу түтүкчөлөрү орнотулган. Азыр кирип бөлмөлөрдүн абалын көргөзүп берейин. Анан туугандар, кечиресиздер, шашылып кеттим. Чек араларында тактап аз мен сиздерге көргөзүп берейин. Мынакей мисалы үйдүн бул оң тарабында 4 метр место калтырылган, 0 жерге чейин болуп калат чек арасы. Үйдүн арт тарабында 2 метр место калтырылган. Ушул эле үйдүн сол капталында, бул жагында 2 метр место калтырылган. Азыр көргөзүп берем. Негизи үйдүн көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Фундаменттери дагы көрүп атасыздарбы, бийик болуп, жакшы качествода куюлган. Тепкичтери бар экен. Брон эшик орнотулган, электромонтаждары бүткөрүлгөн. Киргениңиздерде коридору кеңири, асты толтурулган. Бул биринчи бөлмөсү, детский. Чердактары черный потолок болгон, электромонтаждар бүткөн, айнек терезелер коюлган. Так, бул жагы болсо душ туугандар, форточкалары дагы бар. Мынакей бул зал. Бул болсо спальный.
ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына жер болсо печканын орду болот. Кийин печка жасап аласыздар. Бул болсо 4-чү бөлмөсү, кухнясы туугандар. Кухнянын эшиги бул жакта. Анан мына жерден чердакка дагы чыгып кетсеңиздер болот. Негизинен жакшы туугандар. Эң негизгиси бышык кирпич менен тургузулган. Анан туугандар, жана айтып өттүм, мектепке, бул жакта мечитке, айыл өкмөткө, бала бакчага бардыгына жакын. Ашып кетсе 200-250 метр пешком гана жүрөсүздөр. Сыртка ажалканасы мына жерде бар. Маршруттук каттамы дагы бар Башбулактын. Шаардын бурч-бурчуна барат. Үйдүн бул тарабында 2 метр месте калтырылган. Мына жер болсо кадимкидей көчө болот экен. Эки көчөнүн кесилишинде ушул үй жайгашкан туугандар. Окей, электр терезелери бар. Суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Анан үйдүн арт тарабында туугандар 2 метр месте калтырылган. Окей, таштарды коюп койгон атайын. Баасы болсо $34,000 бааланды. Анан бул жерде үй ээси айтып атат, реальный клиент болсо жакшы кеми болот деп атат. Вариант обмен жолдору жок, только нак акчага сатылат туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Башбулактын центринде жайгашкан ушул үйдү колдон чарбаңыздар туугандар.